Мен азыр кайлайын деп атканым бул болуп атат туугандар. Ногу Мирланга окшогон сөздү аздектеп ушунтип эл журттун кемпир абадты сактап калган, орто токойду сактап калган, ушуларга элди чогултуп баарын коркпостон айтып жаткан жигитти биз колдошубуз керек болуп атат да. Мен кош колдоп колдойт элем. Болгон азыр тияк бияка барып жүрүшкө бензин да кымбат, акчаң да кымбат болуп, жашооң да кымбат болуп жатканда ушунчалык бийлик ого өтөрбүз езип атат да. Ушундай кымбаттатып койсоң булар эч жака жыла албай калат, анан ушундай болот деп. Жок, биз мекенибиз үчүн өлгөнгө даярбыз да, туурабы? Чынын айтканда жаштар ошого бара турган. Мен жаштардын ийгилигине мен кошулам. Мисал үчүн жанагы ушу жанагы Мирланга окшогон жигиттерибизди ушунчалык неме жерлерди коргоп, элди коргоп неметип атканды бийлик кордоп атса, биз кантип унчукпай тура алабыз? Эгерде бүгүн аны кордосо, эртең мени, сени баарыбызды кордоп алып кетип калышы мүмкүн да, туугандар. Ошондуктан Мирланга эртең барып сотун эми үчүн жаткызды, эми үчүн каалагандай кыла беришет. Аны тиги Жапаров антип жаткан жок беле. Мен ырдап жүрдүм, анын жанагы газды алган, жаш агызуучу газын да жуттум. Өзүм канча жолу алардын бир туугандарынан бир тыйын алчу эмесмин, анткени барып туруп, ошо жок дегенде ошо чыгып келсе жанагы айткан убадаларын баарын кылат деп мен ошого ишендим эле. 180 градуска айланып туруп, ишеничсиз нерселердин баарын жасап аткандан кийин мен кантип ишенем ошо бийликтин немесине, эртең алдап кетпейт деп. Мен ишенбейм эч качан. Эгерде чындап айтканда аксакалдык сөзүмдү айтып атам, туугандар. Ишенүүгө болбой калды. Ошондуктан биз жана Мирландын тагдырын ойлонубуз керек. Ар кимдин башыбызга келет деп эртең. Ошону айтып коеюн деп чечтим, туугандар. Анан эми билбейм, меники эгер кетип аткан болсо, силер да өзүңөрчө ойлонуп көргүлө. Ал жигитти мен ушул жерден тартып, анан кичине чыгарып, жок дегенде ошо жылуу сөзүн айтып, мен мына 68ге чыгып, бир нормальный бир КТРге, же болбосо бир ЛТРге, же болбосо ушундай бир концерт берип өзүмдү бир толук сыймык сыяктуу, же болбосо Эралиева сыяктуу, Бөдөшев сыяктуу болуп туруп, бир кичине күүлөрүм да бар эле, күүлөрүмдү чертип койсом болмок. Атаң көрө ушинтип 5-6 күүмдү ушу элге дайында жарыялабай кетип каламбы деп да кээде ойлойм да, өзүмчө отуруп алып. Анан ушу багы жалгыз чыгып тоскон болсоң жазайы, жабыркаса жашоодогу сапарым, муңдуу кайрык ырларымдан угулса, мунун баары чындык сенин азабың деп. Чындык деген жалгыз сөз деп көшөрүп, жалгандыктын жүрөгүнө көсөлүп, кийим салган адамзатка эң керек жүргүм келди чемодандай көтөрүп, ал оор экен салмагында чинем жок, бел кайышып олтурамын эми ойлоп, жаштык кылбай, курчтук кылбай, ал кезде акыйкатты аттап кетсем эмне болмок деп. Тургунбек жазгандагыдай Тургунбек Бекболотов. Ошонун чындыгы абдан туура келип атат да мага азыркы турмушка. Анан ушинтип өзүбүздү басынтып, өзүбүздү неметпей мына ар кандай спектакль, шоулар жүрүп атат. Жана министр менен Сауырбекти эки байлардын бири-биринин байлыктарын көрө албай тытышып аткандарын көрүп алып туруп, биз жөнүндө иши жок, баары эле өздөрүнүн чөнтөгү жөнүндө, эртеңки келечеги жөнүндө баса калып, жана Малеко, Салеко дегендер бир туугандарынын келечеги жөнүндө ойлонушуп атышат. Баласынын жанагы өрттөнүп кеткен үйлөрү жөнүндө ойлонуп атышат. Биз пандемияны эптеп жашап өттүп, эптеп өлбө деп багып жүргөн балдарын келечегин ойлоп аткан ата-энелер сандалып, анан жанагы азыр ар бир жанагы самолет менен учуп барып, Кытайга барып, самолетторду жалдап канча миллион акчага. Но бирок бирөөлөргө 1 миллион баласын сактап калганга акча таба албай жатса, бу биз осомомун издевать этип жаныбыздан эметип жүрөт. Биз могу Тажикстандын кысымчылыгында алардын жерин, биз өзүбүздүн жерибизди дагы ошо эртерээк айтып койгонго мүмкүнчүлүк болбой атат журналисттерде. Эртерээк кимдер атты эле биринчи. Биз өзүбүз кантип ушу коргонуп жатып, анан кайра кордогон киши катары көрсөтүп атышат бизди тажиктер. Мына ошентип туруп жерибизге ээ кылбай, ушинтип ээлеп алабы деген бир шарттар кетип атат да, ээлеп алат биздин жерибизди. Ошол
кантип ушинтип элетип коебуз өзүбүздүн бала жигиттерибиз да мыкты. Жигиттерибиз дайыма жана бой без правилада жүргөн жигиттер. Эмне үчүн ушу тажиктерден биз келтек жеп ошолордон кордолуп калышыбыз керек. Значит, биздин бийлик биздин элибизди куралдандыртпай атат. Бизге ошондой катылгандын катыгын бериш керек үчүн ага бизге курал бериш керек да. Биздикин болсо жалаңач калтырып койду, кичинекей балдары менен. Мына 38 бала, 39 бала ошентип кырылып калды. Адамдарыбыз, кемпир чалдарыбыз биригип баткенде. Эми кийинкисинде дагы унчукпай койсо, конечно, булар тебелеп кете берсе боло берет экен деп кыргыз ушундай сезип атат. Биз андай эл эмес болушубуз керек. Бизди ошого тупикке түртүп аткан биздин бийлик. Значит, булар сүйлөшүп алган болуш керек. Мүмкүн биз эртең кандай кылабыз деп, мүмкүн ошол жерде аткезчилик оокаттары менен өткөрүп жүргөн немелер алгечи эч камалбай жүрөт. Булар эмне деп ойлош керек, туугандар? Аткезчилик кылган адамдар эчтеке кылбастан жыргап кайра өздөрүнүн оокаттарын, өздөрүнүн эсебин алып, жыргап жатып атышат. Ар жака прогулкага барышып. Мына ушундай адамдарды качан кармайт? Алар биздин мен сүйлөп атсам, мени камайбы эми? Камасын, мен даярмын мына. Элдин баары таанышат. Камасын Сагынбекти келип туура эмес кылды деп. Ошондуктан туугандар, биримдикте бололу. Мирланга окшогон жигиттерди сактап калбасак, бизди Кудай да кечирбейт. Кандай деп ойлойсуңар? Ошо Мирланбек чыркырап, катын бала чакасын таштап коюп, ошто десе ошто, чүйдө десе чүйдө, көлдө десе көлдө, баткен десе баткенде жүргөн жигит экен байкуш. Өткөндө келип алып, мен эч кандай оюмда жок, мен келип тартып кетип атат, күйлөрүмдү тартып кетип атат. Бирок телевиденияга чыгарбагандан кийин не пайда? Мына ушинтип биздин мына казак бир туугандар, мына жаныбызда казак бир туугандар. Булар дагы мына кыйналып, ушу азыр биздин кичинекей баягы башында өткөн турмушубузду эми башынан өткөрүп жатышат. Кыргыздар канча кыйналып ушу эгемендүүлүккө жетсек, анан келип шылуундар жапырып кетип турган биздин жерлерди сатып береби? Келер менен эле таш ийип айтты го, бирдеке десеңер тилиңерди сууруп алам деп. Мына ошентип жерибизди бере берген экен да. 50 гектар жерин берип коеюн эми туугандар, эми эчтеке болбой калды деп. Болгондо да туура кесиптин өзүн берип атпайбы? Мына ушундай чарбасыздыктын айынан, унчукпастыгыбыздын айынан ушул акыбалга жеттик деп ойлойм туугандар. Ошон үчүн намыстуу бололу туугандар. Мен силерди согушка же болбосо мителди ойлонсун президент. Өзүнүн айткан сөздөрү мына мен ошон үчүн айтып атам. Өзү айткан 180 градуска айланып кетти. Кече курултай деп аткан. Курултайда чечилет. Ошо элдин немеси шайланып барып туруп, ар бир айылдан шайланып барган жигиттер барып туруп курултайда отуруп туруп өзүнүн жери үчүн, өзүнүн өлкөсү үчүн ошол жерге барып курултайда өзүнүн талаш тартышын неметет. Бизге кереги жок чимкирик жана парламенттин окшогон немелердин. Бизге кереги жок жанагы немелерди, өзүнүн жеке кызыкчылыгына, коррупцияны гана ойлогон немелердин депутаттарды. Азыр шайлап аткандар ойлоп атат элдин баарысы. Биз кыйратып атат, шайлап атабыз деп. Булар кечеге коррупционерлер болуп аткан баарыбыз эле көрүп туруп. Салянова кече эмне болуп кеткенин билебиз да, Текебаев менен эмне гана кылган жок деп. Текебаев болсо посольствого кетти. Мына ошентип туруп 1,5 миң киши ошто өлдү. Анын эсебин алган эч ким жок. Анын немесин следует эткен эч ким жок. Ошон үчүн туугандар, кечирип койгула мени. Мен эми токтотоюн. Көп эле сүйлөй берсем дагы элдерге кандай болуп калат. Бирок оор болуп атат турмушубуз. Мен өзүм кыйналган жокмун. Пенсиям бар, бир 3 миң сом алам, Кудайга шүгүр. Калган элге кымбат болуп атат жашоо. Ошон үчүн мага көңүл буруп эртели кеч угуп койгонуңуздарга рахмат. Анан жана Мирланбекке окшогон жигиттерибизди сактап, жанагы Күреновго окшогон жигиттерибизди сактап калбасак, бизди Кудай да кечирбейт. Күнү келе тууп бере бербейт андай баатыр жүрөктүү элдерди, балдарды. Мындан аркысы кыйыныраак болот өзүбүздүн келечегибизге. Ошондуктан дагы кийинки жүз көрүшкөнгө, түз эфирге чыкканга чейин аман болуңуздар туугандар.